Онлайн жылдызы. Бул көрүүчүлөр үчүн ыңгайлуу проект. Интернет тармактарынан суроолорду чогултуп, эң кызыктуусун тандап, көрсөтүүбүздүн каарманына беребиз. Бүгүн бизде конокто ырчы Кейжел Мурат. Instagram баракчасында 96 000 катталуучусу бар, YouTube каналынан Келинчек аттуу клибин 164 000 көрүүчү көргөн. 70тен ашыгыры, анын ичинен 20дан ашыгырына клип тартылган. Саламатсызбы? Саламатчылык. Көрсөтүүнүн эрежеси менен тааныштырып өтөлү. Ачык айкын жооп берүү керек. Ооба, жок, билбейм деп жооп кайтарганга болбойт. Программанын ичинен бир эле суроодон баш тартканга укугуңуз бар. Даярсызбы? Даярбыз. Көрсөтүүбүзгө кош келипсиз. Сиздин жакында эле студия ачканыңызды билебиз. Башында чакан билет ушул тууралуу болсун. Кыргызстанда алгачкы студия качан ачылган? Менде так маалымат жок, кайсы жылдары. Ушул 89-90 жылдары болуш керек. Мен билишим боюнча жеке оюмда. Өзүбүздүкүнө келсек, ушул Media House Emustar деген аталышта ачканмын. 3 жылга чукул болду. Былтыры эң мыкты үн жазуучу студия намын алдык. Студияны ачканга аппаратурасына канча сом сарптадыңыз? Негизи чеги жок. $10,000 тегерегинде ачылган. Сиздин ырлар өзүңүздүн студияда эле жазылат да? Албетте өзүбүздүн студияда жазылат, андан сырткары ушул азыркы шоу бизнес өкүлдөрүнүн көпчүлүгү ошол биздин студиядан кызмат көрсөтүшөт. Рахмат. Эми социалдык тармактардан чогултулган суроолорго кезек берели. Сиздин атактуу болуп чыгышыңызга Адахан Мадумаровдун кошкон салымы барбы? Адахан Кимсанбаевич тайкебиз эч кандай бир тескерисинче чыгармачылыкка каршы ой пикирин билдирген. Мен чыгармачылыгым ал кишинин тиешеси жок. Эгерде сизде даңк медалын ыйгаруу укугу бар болсо, биринчи кезекте кимге берет элеңиз? Биринчи кезекте ата-энеме бермекмин. Анан бере турган инсандар көп. Ошого татыктуу. Жинденген учурда чаап салганга чейин бардыңыз беле? Негизи сабыр кылганга аракет кылам. Сабыр менен жеңгенге же ошондой катуу жеңгелип атканда даарат алып берем. Ал тескери түшүнүп калышпасын, эми кадимки даарат алабыз. Логикалык суроо. Картошка биринчи жолу кайдан чыккан? Жерден чыккан да. Бир убакта динге аябай кирип кетти деп уккам. Бул башкачараак суроо экен. Динге кирип кетти деген эми бир мусулман адам болгондон кийин динде жүрөт да, баардык мусулман адам болгондон кийин. Ошол мусулмандын парыздары бар. Ошол парыздарды аткарып жүрөбүз. Бул эми башка бир динге кирип кетти дегендей мааниде көз карашта болуп калыптыр суроо. Бирок мусулмандык парызды аткарып, 5 убакыт намазды окуп, орозо тутуп, жандай садака берип, колдон келишинче бей бечараларга жардам көрсөтүп жүрөбүз. Жубайыңыз эмне менен алектенет? Канча жашта? Жубайым медициналык академияны бүтүргөн, Бишкектеги. Өзү ушул фармацевт, медицина кызматкери. Учурда үйдө өзү менен кошо, тең, мен менен тең. Өзүңүздүн жашооңуз жөнүндө кино тартам дедиңиз эле, ал планыңызды качан ишке ашырасыз? Ал план ишке ашпай калган 30% башталып, командада бир ортодо келишпестик болуп тартылбай калган. Буюрса бир мезгили келет, балким тартылат. Канча балаңыз бар, эмнеге жашырасыз? Жашырбайм, мен өзүмдүн Instagram баракчамда үй бүлөм жөнүндө деле, бала чакам менен жакшы бир маанилүү кызыктуу окуя болгон болсо салам, анан жөндөн жөй себепсиз сала бербейм. Продюсерлик менен алектенип баштаптырсыз. Өзүңүздүн чыгармачылыгыңыз калып калбайбы? Тескерисинче жардамчы дагы болуп атат. Ошо менен катар мен кандай жумушту кылган болсом, ошол Даниэль Канатбеков деген бала кошо көрүп тарбия алып келатат. Сизди келечекте саясаттан көрө алабызбы? Болушу мүмкүн. Мен саясатка абдан кызыгам негизи. Күндө ушул
өзүбүздүн саясий чөйрөдө эмне болуп атат эмне жок сөзсүз карап турам. Кайсыл конкурстарга бардыңыз эле? Келечекте пландарыңыз болдубу барганга? 2012 жылы Тыва Республикасында 18 мамлекеттин арасында, түрк тилдүү мамлекеттердин арасында болгон Мелодия Саянский хор деген аталыштагы эл аралык фестивалга баргам. Ал жерден 4-чү орунду алганбыз. 24 конкурсанттын арасынан 18 республика. Андан кийин 2016 жылы Казакстандын Атырау шаарында Гизат Бейсеновдун чыгармаларын казак тилинде аткарыш керек болду. Эл аралык конкурс болду. Ал жерден ошол Гизат Бейсеновдун атайын специальный подарогун сайланды. Ата-энеңиз чыгармачылыгыңызга каршы болгонун билебиз. Эгер кийин балаңыз ырчы болом деп калса, сиз эмне кылат элеңиз? Негизи ар бир адамдын тагдыры эненин курсагында 4 ай 10 күн болгондо жазылып бүтөт экен да. Ким болот, кандай кесиптин ээси болот, канча жашайт негизи. Аны ошо Кудай берген көрө жатабыз. Бирок мен ырчы болгонуна мен өзүм деле каршы болмокмун. Себеп дегенде дагы бир учуру келет, ошондо дагы айтабыз буюрса. Аба ырайы сиздин маанайыңызга таасир береби? Көп деле таасир бербейт. Көбүнчө концертиңизди Ош шаарында берип жүрдүңүз. Быйыл Бишкекте себеби? Бир гана Ош шаары менен чектелбейм. Мен жыл сайын адатка айланган Россияда кыргыз мекендештерге 22-24 шаарына барып өзүмдүн чыгармачылыгымды тартуулап келем. Андан сырткары ушул Турцияда, Кыргызстандын улуң бурчтарында, ушул Бишкек шаарына бере элек болчумун. Атайын даярданып бир өзгөчө бир концерт, бир шоу концерт берсем деген планымда болчу. Ошо буюрса жакын күндөрдө болот. Адыхан Мадумаровдун ырларын качан ырдап чыгасыз? Азыр ошол бүтүн Кыргызстан деген чыгармасы бар болчу, өзүнүн калемине таандык. Ошол чыгармасынан уруксат сурадым, бирок ал өзү угуп көрөйүн деди. Азыр биз даярданып атабыз, музыкасын жазып, угузуп көрүп, эгер ал кишиге жаккан болсо, анан ушул концерттен бет ачарын кылабыз буюрса. Акча табуунун жолун көздөп, ырчы болгон жок белең? Андай ойдо болгон эмесмин. Так айтканда, баягы диний жактан алганда ким Алланын ишин кылса, мен аны дүйнөнү артынан кул болгон акыбалда ээрчитип коем дейт да. Ким менин амалдарымды кылса дейт да. Мен ага дүйнөнү кор болгон акыбалда ээрчитип коем дейт да. Ошонсуңарда эле биз чыгармачылык менен жакшы, мыкты сапаттуу ырлар, мыкты клиптер, жакшы чыгармаларды жараткан болсок, албетте ал эмгектин артында дагы өзүнүн үзүрү, тагыраак айтканда акча деле ошонун артынан келет. Кайсыл бир инструментти ойнойсузбу? Мен негизи баягы компьютерде азыркы замандын агымына жараша болуп калбадыбы, аранжировка дегендер компьютер менен жасалат. Ошол жактан идеяларды, стилдерди баарын ошол жактан алам. Мындай атайын бир комуз деген сыяктуу билбейм, чын айтканда. Кайсыл жактан кийинесиз? Кийимде көбүнчө ушу чет жактарга жанагындай гастролдорго барып калганда, же бир конкурстарга барып калганда ошонун шылтоосу менен алып келип алабыз. Гастролдон тапкан акчаңызды эмнеге коротосуз? Гастролдон тапкан акчалар кайра эле ошо студиянын чоңойтуп, башка бир аппаратуралар сатып алып, анан үй бүлөгө коротулат. Бир күндө канча акча сарптайсыз? Ар кандай, бир күндө акча коротпой деле жүрөм. Коротулганда 2000-3000 сом коротулуп кетет. Ал эми кандай жумушка жараша болот да. Көбүнчөсү көп деле акча коротулбойт менде. Карызга акча алып бербей койгон күндөрүңүз болобу? Болгон. Берип такыр бербей койгон эмес, бирок бере албай көп бой жүрүп калган учурлар болгон. Эмнеден коркосуз? Убакытты себепсиз, маанисиз өткөзүп жүргөндөн корком. Билимиңиз? Жогорку. 3 жыл япон тили боюнча, орусча айтканда, неоконченное высшее образование. 3 жыл. Андан сырткары мамлекеттик муниципалдык башкарууну бүтүргөнмүн, толук кандуу. Кичи лейтенант. Бир киного тартылып, андан соң токтоп калдың.
актерлук жактан көрө алган жоксуңбу өзүңдү? Тагыраак толуктап кетсем, 2 кино. Биринчи кино ушул 2007-жылы кыргыз киносу кайра жандана баштады, 2006-дан баштап. Мухтар Атаналиев жана Абдыш Айылчиевдин баштаган «Эмне болмок» деген музыкалык кинокомедиясында башкы ролду жараткан. Абдан ал убакта жаңы кинолор чыгып, өзүнүн ордун тапкан Кыргызстанда. Андан сырткары 2013-жылы 1+1 барабар 3 деген дагы бир музыкалык кинокомедияда өзүмдү терс каармандын ролун жараттым. Эми мындан бияка дагы жакшы сунуштар болсо тартылабыз. Башка сунуштар түштү, бирок мага жаккан жок сценарий. Дарыбыздын сортторун билесизби? Дарыбыздын сортторун билбейм, бирок мындай сыртынан карап билем. Бир учурда сахнадан жок болуп кеттиңиз. Кайда жүрдүңүз? Үйдө жүрдүм. Баягы үйлөнгөндөн кийин, балалуу болгондон кийин өзүнүн бир үй бүлөлүк, кандай десем, үй бүлөлүк бир бакыт болот экен да. Баланы бир аз чоңойтуп коюш дегенде бир 2-3 жылдай ушундай пауза болуп калды. Андан кийин ушул студияны ачып кайра бел байлап катуу кириштик. Өчкөн сүйүү кайта жанабы? Өчкөн сүйүү жанбай эле койсун, ошо өчкөн боюнча эле калган жакшы да. Ал жангандан кийин аягы жакшылык менен бүтпөйт. Балдарды кабыл алып баштапсыз. Кандай талаптар менен алып жатасыз? Биринчи орунда тартип, анан үйнүү келбети. Турдакун Ниязалиев менен дуэт жаздыргыңыз келеби? Эгер жакшы чыгарма болгон болсо, албетте жазмакпыз. Акыркы уккан маалыматыңыз? Акыркы уккан маалымат өкмөттү отставкага кетириптир. Жаңы премьер-министр келиптир. Жаңы ген прокурор болуптур. Ушул акыркы уккан маалымат. Эми хейтерлерден келген суроолорго өтсөк, эмнеге KJ Элмурат жөн эле чыксам болбойбу? Ушу жөн эле чыкса болбогон үчүн KJ Элмурат деп чыктым. Уккулукту бир дагы ыры жок. Эми ар бир адам өзүнүн деңгээлине, ой жүгүртүүсүнө жараша суроо берет. Анан эгер укпаган болсо, аны укпай эле коюш керек. Ошо боюнча калып кетиш керек. Шакирт топтоо үчүн тажрыйба керек. Сизде жетиштүү тажрыйба бар деп ойлойсузбу? Бар. Биз негизи ошол сахнада жүргөнүбүзгө 2005 эл ырчысын эл тандайт деген музыкалык теледолбоордон чыкканбыз. Андан бери ушул 13 жылдын жүзү болду. Ошондон бери жеке иштеп келатабыз. Ар кандай гастролдор, ар кандай конкурстар, кыйынчылык, ысык суугун деле көрдүк ушул 13 жылдын ичинде. Ошодон топтогон тажрыйбаларды ушул жаш чыгып келе жаткан жигиттерге, ырчыларга колдон келген жардамды берип келатабыз. Сизге чоң рахмат. Үй бүлөлүк бакыт, чыгармачылык ийгилик каалайбыз. Бүгүн бизде конокто ырчы KJ Элмурат болду. Урматтуу онлайн жылдын көрөрмандары, жалпы кыргыз элим, барыңыздарга ден соолук, жүрөгүңүздөрдө ыйман, жүзүңөрдө нур болсун, дасторконубуз толо нан, мамлекетибизде шаң болсун, өнүккөн өлкөлөрдүн катарына кирели. Көрүшкөнчө достор. Онлайн жылдызы бол көрүүчүлөр үчүн ыңгайлуу проект. Бар болот бизде теке. Эл артысы болоюн алайын. Быйыл тоок жылы, тоокто туруп бере аласызбы? Интернет тармактарынан суроолорду чогултуп, эң кызыктуусун тандап, көрсөтүүбүздүн каарманына беребиз. Ошол ичпейсизби? Үйдө эшиктерди билип алып, сеттерди өчүрүп алып деле. Ар жума күн сайын музыка телеканалында саат 20:00 өткөрүп жибербеңиздер.